Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Берекелүү Ош жергебиздин түштүк чыгышынан орун алган Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим билимдин ыйык ордосуна, жаштарга татыктуу тарбия, терең билим тартуулаган жогорку окуу жай. Ош технологиялык университети түштүк Кыргызстандагы бирден бир техникалык жогорку окуу жай болгондуктан, бүгүнкү күндө университетибизде 42 кафедрада 500дөн ашык профессор окутуучулар эмгектенет. Алардын ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине жана билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, эл аралык жана республикалык инженердик, педагогикалык, экологиялык академиялардын академиктери жана мүчө корреспонденттери, илимдин доктору жана профессорлору, илимдин кандидаттары жана доценттери бар. Учурда университетте күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө 10 миңден ашуун студент билим алышууда. 7 факультет, 3 институт, 2 колледж заман талабына ылайык адистерди даярдоодо эң мыкты сапаттагы жогорку деңгээлдеги техникалык каражаттар жана мыкты жетишкендиктеги билим берүү менен иш алып барууда. Окуу жайдын студенттердин сапаттуу билим алуусу үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Бул максатта университетте 1 миллиондон ашуун китеп менен жабдылган ыңгайлуу китепкана, 400 орундуу окуу залы, бүткүл дүйнөлүк интернет системасына бириктирилген электрондук китепкана, бизнес тренинг залдары, спорттук машыгуу залдары, студенттердин өздүк чыгармачылыгын өркүндөтүүсүнө ылайык түзүлгөн маданий эстетикалык борбор, жаштар борбору, көркөм, адабий бик секциялары уюштурулган. Университетте бир катар эл аралык долбоорлордун негизинде түзүлгөн институт, тил борбору, карьера борборлору иштейт. Ал эми университеттин турмушун чагылдырган жаштык телестудиясынын базасы чыңалып, Студтайм студенттик коомдук маданий басылмасы, Универ КЖ студенттик коомдук журналы чыгарылып, өз окурмандарына университеттин жаңылыктарын тартуулап келүүдө. Ош технологиялык университетинин 50 жылдан ашуун тарыхында биздин окуу жайды 40 миңден ашуун бүтүрүүчү аяктап, өздөрү каалаган адистикке ээ болуу менен ар түрдүү тармактарда үзүрлүү эмгектенүүдө. Окуу жайдын архитектура жана курулуш факультети даярдап жаткан инженер курулушчулар бир гана өз өлкөсүнө салым кошпостон, өз тажрыйбалары алган билимдери аркылуу коңшулаш жана чет өлкөлөргө атайын чакыруу менен кетип жатышат. Автоунаа факультети республикабыздын мамлекеттик автоинспекциясы кызматкерлерин автоунаа жана автоунаа чарбачылыгынын адистерин, бажы иши жана дизайнерлерди даярдайт. Энергетика факультети өндүрүштүн бардык тармактагы электр байланыштарын, оңдоо жана реконструкциялоо боюнча инженерлерди, инженер-механиктерди, инженер электрлерди даярдоочу жана автоматташтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы бирден бир факультет болуп эсептелет. Келечектеги геология жана дан продуктыларын иштетүүчү адистерди, ошондой эле тигүүчү адистерди технологиялар жана жаратылышты пайдалануу факультети даярдайт. Кыргызстан ген байлыктарга бай өлкө. Өлкөбүздүн бул мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, келечекте анын өнүгүшүнө бул адистиктин бүгүнкү күндө ролу чоң. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин келечекте биздин өлкөнүн бардык маалыматтык технологияларды тейлөө боюнча адистерди даярдоодо мүмкүнчүлүгү чоң. Бул факультет бардык уюмдардагы компьютердик системада иш алып барууну тейлөө менен бирге байланыш тармагындагы кызматкерлерге билим берет.
Кыргызстандын түштүк аймагындагы биринчилерден болуп экономика багытындагы адистерди биздин окуу жай даярдап баштаган жана чейрек кылымдан бери бул багыттагы адистер даярдалып келүүдө. Ошондой эле өлкөбүздүн социалдык кызматкерлери университеттин экономика жана башкаруу факультетинен билим алат. Илимдин жаңы ачылыштарын өз ичине камтуу менен бирге табигый техникалык факультети элге билим берүүчү техникалык багыттагы адистерди даярдайт. Ааламдашуу алкагында болуп жаткан ар тараптуу өнүгүү кубулуштарын өздөштүрүү бул факультеттин даярдап жаткан адистиктердин негизги милдети. Кадрларды кайра даярдоо квалификациясын жогорулатуу институту Ош технологиялык университетинин бардык адистиктери боюнча жогорку билимдердин базасында экинчи жогорку билим алуу үчүн адистерди даярдайт. Ош технологиялык университетинин магистратурасын аяктаган магистранттарга магистр академиялык даражасы ыйгарылат. Жана магистратурасын бүткөн магистрлар докторантурада окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алат. Ош технологиялык колледжи жана Өзгөн технологиялык колледжи 9 жана 11 классты бүтүргөн мектеп окуучулары үчүн атайын орто билимге ээ болгон адистиктерди даярдайт. Аталган колледждерди аяктаган соң Ош технологиялык университетинин жогорку адистиктерине күндүзгү жана сырткы окуу бөлүмдөрүнө экинчи курстан билимдерин улап кете алышат. Окуу жайдын алдында түзүлгөн Ош туунун Адышев атындагы лицей мектеби 8, 9, 10, 11 класстарына физика-математика сабактарын тереңдетип окутуу менен жалпы республикалык тестке даярдоого өзгөчө көңүл бөлөт. Лицейдин окуучулары үчүн бардык шарттар түзүлүп, алыскы райондордон келген окуучуларга окуу жайдын студенттер үйүнөн жашоо үчүн орундуктар берилген. Университеттин спорттук командасы шаардык, республикалык дүйнөлүк мелдештерден көп жолку чемпиондук титулун утуп алуу менен окуу жайыбыздын кадырын жогорулатып келет. Тарбия иштери жана социалдык өнүктүрүү департаменти, Жаштар комитети студенттердин дебат клубу тарабынан уюштурулган маданий иш-чараларга, КВНдерге, студенттик конференцияларга, интеллектуалдык клубтарга, студенттик олимпиадаларга катышып, мыкты окуган студенттер алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө стажировкадан өтүшүп, окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алышат. Бардык ыңгайлуулуктары менен курулган 400 орундук жатакана алыстан келгендер үчүн ар дайыма ачык. Урматтуу абитуриент, эртеңки күнү татыктуу кесиптин ээси болом десеңиз, келечекке ишенимдүү карагыңыз келсе жана ошол алган билимиңизге терең ишенсеңиз, Ош технологиялык университетинин кадырман студенти болуңуз. Сиздин терең билим алууңуз үчүн биздин окуу жайдын эшиги ар дайым ачык. Биз сизди күтөбүз. Келечек биз менен аныкталат. Ош технологиялык университети — жаңы күч, жаңы бакыт, жаңы технологиялар. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети 2000-жылы Ош технологиялык университетинин окумуштуулар кеңешинин чечими менен жогорку квалификациялуу программисттерди, байланышчыларды жана схема техниктерди даярдоо максатында ачылган. Чейрек кылымга жакын убакыттан бери өлкөбүздүн байланыш тармагына бир нече миңдеген кадрларды даярдап берди. Өз кезегинде ал бүтүрүүчүлөр биздин мамлекеттеги байланыш тармагынын өнүгүүсүнө зор салым кошуп жатышат. Ошондой эле алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө дагы өз адистиктери менен эмгек жолдорун ийгиликтүү улантышууда. Факультеттин курамында учурдагы техникалык процесстердин улам тездик менен өнүгүшүнүн негизинде замандын талабына ылайык келген адистерди даярдоо талабына ылайык Кыргызстандын түштүгүндө биринчилерден болуп маалымат технологиялары жана башкаруу кафедрасы түзүлгөн. Кафедрада инженердик адистер даярдоо үчүн маалымат технологиялары боюнча эң мыкты адистер тартылган жана алар үчүн байланыш телекоммуникация тармактарында электрондук эсептөө машиналарын натыйжалуу пайдалануу боюнча жаңы багыттар иштелүүдө. Маалымат технологияларын коммерциялык тармактарга кеңири колдонууда, өндүрүш ишканаларында жана медицинада маалымат тармактарын өнүктүрүү боюнча иш алып барууда. Заманбап компьютердик технологияларын ири өндүрүштүк ишканаларда колдонуу менен улуттук байлыкты иштетүүнү пландаштыруу жана өндүрүштүк прогрессти оптималдаштырууга жетишүү мүмкүнчүлүгү чоң.
Кафедра техникалык адистештирилген кафедра болуп саналат жана маалымат системалары жана технологиялары жана экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары багыттары боюнча адистер даярдалат. Сентябрь айынан ноябрь айына чейин бизге Ирандан профессор Дариш Али Мухаммеди келип 3 ай бизде сабак окутуп, англис тилинде жаңы технологиялар боюнча сабактарын окуп кетти. И биздин студенттер бир топ ошол жаңы технологиялар боюнча өздөштүрүп англисче сабак өтүштү. Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу кафедрасы Ош технологиялык университетинин окуу түзүлүш бөлүмү болуп эсептелет. Жана кафедранын иши университеттин уставына ылайык жүргүзүлөт. Кафедра окуунун күндүзгү формалары боюнча лекциялык, лабораториялык, практикалык, өздүк жана адистиктин окуу планында каралган окуунун башка түрлөрү боюнча сабак өткөрөт. Окуу планында көрсөтүлгөн бардык практикалык жана лабораториялык сабактардын эффективдүү өткөрүлүшүн уюштурат жана көзөмөлдөйт. Андан сырткары дипломдук жана курстук жумуштардын компетенттүү аткарылышын камсыз кылат. Ошондой эле кафедранын негизги максаты кафедраны программалоо багытындагы терең билимдүү билим берүүнүн борборуна айлантуу жана мамлекеттик билим берүү стандартында көрсөтүлгөн компетенцияларга дал келген адистерди даярдап чыгаруу болуп эсептелет. Учурда кафедра информатика жана эсептөө техникалары багыты боюнча адистерди картография жана геоинформатика жана программалоонун технологиясы багыты боюнча илимдүү магистрлерин даярдап чыгарат. Ошо азыркы жаштардын картография башкача айтканда ГИСке кызыгуусу өтө көп болуп жатат. Жылына биз 20 чактыдай магистранттарды кабыл алабыз. Алардын ичинен эми турмуш шартка байланыштуусу болуп, жылына 15тен бүтүп жатышат да. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин информатика жана программалоо технологиясы адистигинде магистратураны аяктагам. Ошол эле окуу жылынын алкагында Erasmus Plus проектисинин негизинде академиялык мобилдүүлүк боюнча жарым жыл Франциянын Гренобль шаарындагы Гренобль Альпс университетинде билим алып келдим. Ошол окуунун негизинде мен аябагандай чоң тажрыйба, өзүмө билим топтой алдым десем болот. Бардык студенттерге айтарым, тил үйрөнүп, ушундай мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, чет мамлекетте окуп келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушун каалайм. 2008-2019 жылы Erasmus Plus программанын алкагында Польша мамлекетинин Люблин шаарында Люблин политехникалык университетинде 6 айлык окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум. Окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга чоң салым кошкон Ош технологиялык университетинин кибернетика жана маалыматтар технологиялык факультетинин деканы Сайдаматов Шайырбек агайга чоң ыраазычылык билдирем. Байланыш тармактары жана телекоммуникация системалары кафедрасы 2004-жылы Ош технологиялык университетинин ректорунун буйругу менен түзүлгөн. Кафедра инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы багытындагы бакалавр жана магистрлерди даярдайт. Бакалавр даражасы байланыш тармактары жана коммутация системалары, мобилдик байланыш системасы жана радио мүмкүнчүлүгү, санариптик телекөрсөтүү жана үндөлүү бөлүмдөр аркылуу жүзөгө ашырылып кадрлар даярдалат. Магистрдик программада магистрлер байланыш тармактары жана коммутация системалары бөлүмү боюнча даярдалат. Байланыш тармактары жана телекоммуникация системалары кафедрасы учурда заманбап лабораториялар жана компьютердик класстар менен жабдылган. Практикалык сабактар жана өндүрүштүк практикалар шаардагы байланыш тармагын тейлеген бардык мекеме ишканаларда өткөрүлөт. Лабораториялык, практикалык жана илимий изилдөөчүлүк иштеринин бардык түрлөрүн жүргүзүү үчүн материалдык техникалык база менен камсыздалган. Заманбап өлчөөчү аппаратуралар, эсептөө техникалык каражаттары, өнөр жай системасындагы приборлордун түрлөрү, түзүлүштөрдү жана системаларды үйрөнүү, изилдөөлөргө керектүү болгон атайын каражаттар менен жабдылган лабораториялар бар. Электрондук маалыматтарды колдонууда ар бир студент өз алдынча даярдануу үчүн компьютердик класста интернетке кошулган иш орундары менен камсыздалган. Ар кандай маалыматтарды берүү үчүн зымдуу жана зымсыз байланыш түзүлүштөрү жана кайрадан иштеп чыгуучу заманбап каражаттар менен камсыздалган. Биринчи болуп биздин Кыргыз Республикасында мына 90-жылдары эгемендүү болгондон баштап биздин түштүк региондо Оштуда биринчи жолу болуп байланыш тармактары боюнча инженерлерди даярдай баштаганбыз. 97-жылы biz birinci kavul alganбыз. Oşo жылдан beri muna 20 жылдан aşığın biz байланыш tarmaklarına байланыш инженерлерини даярдап келе жатабыз. Факультеттин курамындагы компьютердик лингвистика кафедрасы компьютердик лингвистика багыты боюнча бүтүрүүчү кафедра болуп эсептелет. Нормативдик окуу мөөнөтү 4 жыл, аталган багыттын квалификациялык мүнөздөмөсү төмөндөгүчө. Маданият аралык пикир алышууну англисче, корейче жана кытайча жүргүзүү.
офистик программаларды, электрондук сөздүктөрдү профессионалдуу, заманбап лингвистикалык программалар менен которуу, тез жана сапаттуу информация, интернеттен чет тилинен издөө жана аны менен иштөө, коммерциялык жана рекламалык тексттерди которуу, ар кандай жанрдагы өзекти тексттерди, стилистикалык тексттерди чет тилинен орус же кыргыз тилине же тескерисинче чет тилине которуу, компьютердик тесттерди иштеп чыгаруу, мультимедиалык электрондук басылмаларды иштеп чыгуу, сайтта компания же фирмаларга түзүү, профессионалдуу чөйрөдө жана корреспонденцияда которуу, окутуучулар окуу усулдук, илимий изилдөө, тарбиялык иштерди жүргүзүшөт. Учурда ар кандай типтеги чет элдик капиталдарды колдон иш алып барган акционердик коомдор жана компаниялар, биргелешкен ишканалар, жеке фирмалар мамлекеттик салымдар жана кредиттер аркылуу тартылууда. Алынып келинген жаңы техникалык жабдуулар, байланыш системалары жана компьютерлер жаңы технологияларды өздөштүрүүгө багытталган. Бир жыл өткөн жылдан бери IT Language Laboratory деп коебуз. Бул тилдерди үйрөнүү боюнча лаборатория ачылган. Лабораторияда мына көрүп турасыздар, бүгүнкү заманбап технология менен жабдылган. Нетбуктар, артыбызда турган ошол биздин ата интерактивдүү сенсордук экраныбыз бар. Бул экранда ошол бизге керектүү болгон китептер, электрондук варианттары, жада калса видео компакт дисктердин баары ушул экранда киргизилген. Ушул жерден студенттер өздөрү ачып, көрүп, өздөрүнүн ошо өздүк иштерин аткарса болот. 2017 жана 2018 жылы Корея мамлекетинде Жонжу шаарынын Чонбук деген университетинде бир жыл тил курсу боюнча ал жакта бир жыл окудум. Ошол жакта окуп мен көптөгөн тажрыйбаларды алдым. Корей тилин бул жакта деле билчүмүн, бирок ал жакта деңгээлим көбүрөөк өстү. Ошондуктан бул жактан жөнөткөн мен Корея агайларыма ыраазычылык билдирем. Жана мен бул жактан факультеттеги мени окутуп үйрөткөн мугалимдерге да абдан ыраазымын. Конечно, английский язык, также корейский и китайский языки. Благодаря здешним обучениям я смогла даже поехать и проучиться в США 1 год. Также у вас, если захотите, можете поступить в учебу в Польшу, в Испанию и в разные другие страны. Так что приходите, учитесь, наслаждайтесь учебой, да. Кафедрада чет элдик ишканалар менен тыгыз байланышта иш алып барат. Студенттерди алмаштыруу программасы боюнча жакшы окуган студенттерди Түштүк Корея мамлекетинин Хонам университетине, Кытай Эл Республикасынын Синьцзян университетине 6 айлык жана 1 жылдык окууга жөнөтүшөт. Бул 4-курстун башында бизде Кытай тилин окугандыктан Кытайга баруу, окуп келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум. Биз 2018 жылы Кытай Эл Республикасындагы Шаньси провинциясынын Сиан шаарында Шаньси педагогикалык университетинде Кытай тили боюнча 6 ай окуп келдик. Ал жакта биз Кытай тилин гана өздөштүрбөстөн Кытай маданияты менен таанышып келдик. Биз ал жакта сабактардан тышкары ар кандай активдүү иштерге катышып, Кытай элинин тайзи боюнча дагы билим алып келдик. Ушул жылдын 2018 жылдын сентябрь айында мен Кытай Эл Республикасынын Шаньси провинциясындагы Сиан шаарына окууга өткөм. Окууга өткөнүмө байланыштуу ал жакта 6 айлык окуу курсун окуп келдим. Билим алуу, өнөр үйрөнүү эч качан кеч болбойт. Замандын агымында кесип тандап, коомго ылайыкташуу ар бир адамдын өз колунда. Ошондуктан кесип тандоонун алдында турган ар бир жаш улан кызды биздин университеттин кибернетика жана маалымат технологиялар факультетине чакырабыз. Академик Муса Мырзапаязович Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжи 2004 жылы университеттин окумуштуулар кеңешинин чечими жана ректордун буйругу менен орто кесиптик билим берүү программасынын негизинде адистерди даярдоо максатында ачылган. Технологиялык колледж Ош технологиялык университетинин структуралык бөлүгү болуп эсептелип, 25 адистик боюнча орто билимдүү кадрларды даярдайт.
Колледждин бүгүнкү күндөгү аракети заман талабындагы ишмердүүлүк болуп эсептелет. Анткени аламдашуу алкагындагы бара жаткан дүйнө коомчулук үчүн, анын ичинде биздин мамлекет үчүн орто билимдүү адистер учурдун эң талап кылынган адистери болуп саналат. Миграция бардык мамлекеттерде күч алып жаткан учурда белгилүү бир кесиптин ээси болуп, ошол кесип аркылуу эмгек жолдорун улантуу бардык мамлекеттердин жарандарына ыңгайлуу болуп эсептелет. Бул максатта технологиялык колледж 15 жылдан бери өлкөбүздүн эл чарбасына жана өндүрүшкө бир нече миңдеген орто билимдүү сапаттуу адистерди даярдап берди. Бүгүнкү күндө биздин бүтүрүүчүлөр алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде өз адистиктери боюнча эмгек жолдорун ийгиликтүү улантып жатышат. Технологиялык колледжде студенттерге заманбап билим берүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бардык адистиктер үчүн окуу китептери менен камсыз болгон китепкана, электрондук китепкана, бүткүл дүйнөлүк интернет дүйнөнө туташтырылган компьютердик зал, студенттик ашкана, эс алуу аянтчасы жана алардын маданий эс алуусуна шарт түзүп берген спорттук аянтча, теннис залы, актылар залы пайдаланылат. Студенттерге жалпысынан 140 жогорку тажрыйбалуу окутуучулар, 12 илимдин кандидаттары сабак берет. Окууда жана колледждин коомдук иштеринде активдүүлүгүн көрсөткөн студенттерге окуу төлөмү боюнча жеңилдиктер каралып, жетекчилик тарабынан колдоого алынган. Технологиялык колледжде билим алып жатышкан студенттердин арасынан областтык, шаардык жана республикалык, эл аралык спорттук мелдештерде байгелүү орундарды камсыз кылып, окуу жайдын жана мамлекеттин атын алыска тааныткан жаштарыбыз аз эмес. Аларга жетекчилик тарабынан окуу төлөмүнөн 100% бошотуу жеңилдиги каралган. Ошондой эле республикалык жаштардын тамашоо лигасынын оюнчулары дагы бул колледжде билим алышат. Колледжде окуу мөөнөтү бардык адистиктер үчүн жалпы орто билим берүүнүн 11-класстын базасында 1 жыл 10 ай, архитектура адистиги 2 жыл 6 ай, сырттан окуу бөлүмү 2 жыл 4 ай, негизги жалпы билим берүүнүн 9-класстын базасында 2 жыл 10 ай, архитектура адистиги 3 жыл 6 ай. Урматтуу абитуриент, келечек сенин колуңда.